Президенттен жаңы мектеп салып берүүнү өтүнгөн Бекболот Бактыбековду Садыр Жапаров кабыл алды. Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын аталышы өзгөртүлдү. Бабыржан Төлбаев Ата журт Кыргызстан партиясын жетектейт. Токтогул шаарында Элмирбек Иманалиев атындагы китепкана ачылды. Каржы полициясы бюджетке 112 миллион сомдон ашуун чыгымдын ордун толтурду. Интернет айдыңында өлкө башчыдан жаңы мектеп салып берүүнү өтүнгөн Бекболот Бактыбековду 27 февралда президент Садыр Жапаров кабыл алды. Маалыматта айтылгандай, Бекболот Бактыбековду буга чейин президент кабыл алары айтылган. Бирок обочолонуу режиминен улам жолугушуу президенттин Москвага болгон сапарынан кийинкиге жылдырылган. Белгилей кетсек, Түп районунун Балбай айылынын тургуну Бекболот Бактыбеков мектеби көгөрүп кеткендиктен окуу токтоп калганын айтып, өлкө башчыга кайрылуу жасаган. Ал президенттен өз айылына жаңы мектеп салып берүүнү өтүнгөн. Анын бул кайрылуусу интернетте кызуу талкууланып, Инстаграмдагы баракчасына бир күндө 100 миңдей катталуучу топтолгон. Бекболот учурда 2-класста окуйт. Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын аталышына өзгөртүү киргизилди. Бул тууралуу өкмөттүн сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, аталган жайдын аты Абдулас Малдыбаев атындагы Ленин ордендүү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры мамлекеттик мекемеси деп өзгөртүлдү. 2021 жылдын 22 февралындагы номер 57 токтомуна ылайык Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын деген сөздөр Абдулас Малдыбаев атындагы Ленин ордендүү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры мамлекеттик мекемеси деген сөздөр менен алмаштырылсын деп жазылат өкмөттүн токтомунда. Меценат жана президенттикке мурдагы талапкер Бабыржан Төлбаев Ата журт Кыргызстан партиясынын Бишкектеги бөлүмүн жетектей баштайт. Бул тууралуу партиянын Бишкекте 28 февралда өткөн кезексиз съездинде белгилүү болду. Партия өкүлдөрү 2021 жылдын 11 апрелине дайындалган бардык жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышууну көздөйт. Меценат жана президенттикке мурдагы талапкер Бабыржан Төлбаев Ата журт Кыргызстан партиясынын Бишкектеги бөлүмүн жетектей баштайт. Бул тууралуу партиянын Бишкекте 28 февралда өткөн кезексиз съездинде белгилүү болду. Партия өкүлдөрү 2021 жылдын 11 апрелине дайындалган бардык жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышууну көздөйт. Съезде Мекенчил партиясынын курамында 2020 жылы парламенттик шайлоого барган Айбек Маткеримов лидер болуп шайланганы белгилүү болду. Ал Мекенчилдин тизмесинде 82 орунда болчу. Ал эми Ишкер Төлбаев соңку президенттик шайлоого катышкан. Шайлоодо ал 3-орунга чыккан. Анын талапкерлиги үчүн шайлоого келген жарандардын 2,36% добуш берген. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Ата журт Кыргызстан партиясы 2021 жылдын 26 февралында кайра каттоодон өткөн. Эскерте кетсек, жергиликтүү кеңешке шайлоолор 2021 жылдын 11 апрелине белгиленген. Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмө акын Элмирбек Иманалиев атындагы китепкана ачылды. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Нурсултан Жайлобай уулу билдирди. Китепкананын ачылышына Токтогул районунун акиминин орун басары, маданият бөлүмүнүн башчысы, китепкана жетекчилери жана шаар тургундары келип катышты. Ал жерде жаңы чыккан китептер коюлду. Шаар жашоочулары каалаган убактысында келип китеп окуп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү, деди Нурсултан Жайлобай уулу. Белгилүү болгондой, китепкана Адеп Башаты Жалал Абад коомдук прогрессивдүү фондунун демилгеси менен ачылган. Каржы полициясы мамлекеттик бюджетке 112 миллион сомдон ашык каражатты кайтарып берди. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Каржы полициясы Skyl Mobile ЖЧКсынын салык төлөөдөн баш тартуу фактысы боюнча сотко чейинки процесстерди жүргүзүп жатат. Салык инспекциясы дайындалып, анда резидент эместин кирешесине салынган салыкты Skyl Mobile өзгөчө ири масштабда 112 миллион сомдон ашык өлчөмдө кемиттөө фактысы көрсөтүлгөн. Бул зыян мамлекетке кайтарылды деп айтылат билдирүүдө. Финполдун айтымында бул иште тергөө уланууда.